Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бул азыркы тема магнит. Магнит деген эмне? Жалпак тил менен айта турган болсок, бул жабышкан таш. Илгери баягы секирген таш деп бир кезде атап койчу экен. Магнит деп аталыптыр. Эми магниттин өзгөчөлүгү эмне? Бир магнитти башка магнитке алып келе турган болсок, кээ бири бул тарабы менен эгерде бири-бирине тартыла турган болсо, эгерде бул магнитти айлантып койсок, эмне болуп калат? Бирин-бири түртүп калат магнит. Бири-бирин тартпай, бирин түртүп калат. Демек, магнитте бир кандайдыр бир эки эмне бар экен, эки полюс бар экен, эки кыскасы полюс деп коелучу мейли, полюс. Эми компас деген эмне? Компас деген биз билебиз, компас дайыма эмне болот? Түндүктү көрсөтөт, мындай. Мындай бирдемке. Бул жер N, бул жер S деп турат. Ортого жер бетин жердин үстүнө койсо, дайыма түндүктү көрсөтүп калат. Компас деген эмне? Компас деген жөн эле магнит. Кандайдыр бир магнитти тең ортосунан, тең салмак болгондой жип менен байлап кое турган болсок, бул жерден жип менен байлап койсок, бир тарабы түндүктү көрсөтөт. Айланып салса деле кайра айланып келип туруп, эң аягында бир тарабы түндүктү көрсөтүп калат. Ошо магниттин түндүк тарабын көрсөткөн жерди, могу магнит деп коелук, биздин компас, ортодон байладык. Бир тарабы түндүктү көрсөтүп калды. Мына түндүктү көрсөтүп калган тарабын Н деп белгилеп коюшкан илгери окумуштулар. Бул жерде Н деп белгилеп коюшкан, түштүк тарапты көрсөткөн С деп койгон. Эми эмне себеп менен магниттин бир тарабы түндүктү көрсөтүп калат? Мына могул жерде айтылгандай, магниттер эмне болот? Бир тарабы менен тартат бири-бирине, бир тарабы менен түртөт. Демек, бир магнит түндүктү көрсөткөн жагы N болсо, түштүктү көрсөткөн жагы S болсо, N менен S келгенде бири-бирин эмне болот? Тартат. Кыскасы буну плюс-минус деп элестетип койсок болот да. Плюс-минус тартылат, плюс-плюс бири-бирин түртөт, минус-минус бири-бирин түртөт. Ошол сыяктуу эле мына N менен N болуп калса, бири-бирин түртөт. Эгерде S N болуп калса, эмне болот? Бири-бирин тартат. Бардык магниттерди эки полюска бөлүнөт. N, S. Эгерде бир магнитти, мына могу магнитти ортодон сындырып салсак, бул жерде биягы NS болуп турат. Сындырып салсак, кичинекей кылып, жарым-жарымына бөлүп салсак, бул магнитте кайра N, биякта кайра S, биякта кайра N, S болуп калат да. Бул жердечи N'ди N'ге алып келсек түртөт, N'ди S'ке алып келсек бири-бирин тартат. Кыскасы түшүнүктүү. Эми мына могу жер турат. Жер өзү өтө чоң магнит. Бир магнитти эмнеге бөлдүк? N, S'ке бөлүп койдук. N деген эмне? N деген англисче north деген сөз келет. North деген бул түштүк деген сөз. S деген south деген сөздөн келет. South деген сөз north. Кечиресиңер, north деген түндүк, south деген түштүк. Демек, жер өзү өтө чоң магнит. Анын түштүк уюлу жердин түндүк уюлунда, анын түндүк уюлу жердин түштүк уюлунда деген чечимди чыгарып койушкан. Кыскасы ушул. N жана S. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. YouTube'га кирип, магнит для чайников деп орусча жазсаңар, орусча мындан дагы жакшы видеолор чыгышы мүмкүн. Баарыңар жаңы жылыңар менен жакшы тургула.